Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасы кайрадан эфирде. Биз бүгүн Солто уруусунун ичиндеги Асылбаш Акбура уругу жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Ошол Асылбаш Акбура уругун айтып берчү адамдарды чакырдык эле. Адегенде тааныштырып коеюн сиздерге. Жанымда отурган аксакал Жалчиев Жаныбек Байгазиевич, Кенже Баатырдын урпагы. Эми үчүн Кенже Баатыр деп атам, анткени ошо Асылбаштан урпактарынан көп белгилүү баатырлар чыккан. Ошонун бири Баатыр Кенже, ошол Кенже Баатырдын урпагы болуп эсептелет. Байсултанов Султан, Санжыра иликтөөчү, Жусупов Айбек, Санжыра иликтөөчү. Мына азыркы учурда көңүлдөр байкап калдыңыздар, мен кийинки кезектерде ушу жаштарды дагы бир аз чыгарып Санжырага кызыгуусун көбөйтөйүн деген ниет бар. Ушу жигиттер Санжыра чогултуп, китеп жазып, Санжыра чогултуп жүргөн жигиттер. Мен ойлойм, булардын эмгеги бар, тактоого муктаж, бирок эмгегинде көпчүлүк фактылар негизделген да. Биз ошонун негизинде ушу бүгүн Асылбаш менен Акбура уругун талкуулайлы деп чечтик. Анткени бул жерден дагы кээ бир суроолор болуп атат. Ошол жигиттер өзүлөрү суроого жооп берет деп ойлойм. Ошо Султан, сенден баштасак. Негизи мына Асылбаш айылы бар, баягы Кара Сакал Чеке Чабар айылы деп коебуз. Ушул аттарда бул кишилердин аттары. Өзүңөрдүн эле баягы айылыңарда чоң аталардын аттары болуп эсептелет. Эми ушуга толук маалымат берсең, бул Асылбаш Акбура деген кимдер? Бул адамдын атыбы? Албетте кишилердин аты да бул тарыхый кишилер болуп эсептелинет. Бул чүйбөрүндө өзүнүн орду бар кишилер. Бул эмеден башталат. Ар бир кыргыздын оң канаттын санжырасы башталгандан Адигине бийден башталат. Адигине бийдин Баргы деген уулунан Сансыз Сатыке деген эки баласы болуптур. Ошонун Сансызынан Ардай Мөөнөк деген балдар болгон экен. Ошонун Ардайынан Ак Чубак, Меңдик уул деген балдарынын үчүнчүсү Асылбаш биздин чоң атабыз болуп эсептелинет. Акбура чоң атабыз болсо, бул Мөөнөктүн Акбура деген эң улуу баласы болуп эсептелинет да. Анан бул чүйборуна эмне болуп келип калганын себеби Акбура ушул алай жергесинен бир чыр чыгып жер которуптур чүйборуначы. Чүйборуна жер которгондо ушул келатып айтылат да, ушул Солтонун атасы Эштек Кашкар элине жоортулга чыкканбы, же бир соодага баратканбы, бир чоң ак бурасына эмени салып алыптыр дейт. Жабдыктарды салып алып кетип барат ошол жерден. Ошол ак буранын таманы кетип ошол жерден жыгылыптыр ак бура. Андан көп өтпөй алдан жанагы жигит чыгыптыр. Бирок ак буранын өзүнүн аты Аалы экен. Бул бала айылчынын санжырасына таянып айтып атам. Ошондо Аалы деген бала чыгып жүдөп калган экен дейт бала. Көп жол жүргөн экен дейт. Анан экөө сүйлөшүп отуруп, жөнөкөй бала эмес экенин көрүп, кел мен мага бала бол. Мен алдымда жүр деп анан экөө сүйлөшүп, сенин атыңды мен Акбура коеюн, Акбурам өлгөндө алдыман чыктың деп Акбураны кошуп алып жүрүп, көп элди чабышып, чүй жерин коргогон кишилер экен булар. Анан кийин Акбура кадыр барктуу болуптур чүй элине. Эштектин жанында эң ишеничтүү кишилеринен болуп, анын жанында Кайдоол, Балта, Түйтө деген жигиттер менен көп эрдиктерди көрсөтүп жүргөндө, алайдан Ардайдын баласы Асылбаш ар кандай эмелери бар, эми варианттары болуп атат. Бир вариант боюнча эр өлтүрүп чыкты деп атышат. Бир вариант боюнча ошо анча-мынча бир туугандын арасында бийлик тараш болду дейт. Анан ошондон таарынып Акбуранын артынан издеп жөнөдү дейт. Болжол менен Акбурадан кийин бир 20 жылдан кийин келиптир да, биз болжол деп атабыз. Анан келгенде Акбура тозуп алат, астынан тозуп алып, анан Эштек сураганда ошол бир тууган иним деген экен. Бир тууган иним бул Ардай деген агамдын баласы болот деп. Анан ошондо Акбуранын келини жесир калыптыр дейт, баласы казы болуп. Анан Эштекке бир күнү кирип келип айткан экен, аба ушундай болуп калды. Балам казы болуп, келиним жесир жүрөт.
уруксат этсеңиз бул Асылбаш ийниме үйлөнтүп коеюн деп анан эчтек жакшы болот үйлөнтүп кой деп анан ошондон үйлөнүп ошондон биз тарап отурабыз ушинтип күпүлдөп чоң айыл болдук. Урматтуу замандаштар, мына Султан айтып кетти Ак Бура менен Асылбаштын чүйгө келиши тууралуу. Кыргызда бир ийгертен бери салт болгон жоокерчилик заманда ар бир эл, ар бир би өз айылын дебесек да, өз чакан баягы жайытын дейбиз, элин коргоонго аракет кылган. Ошон үчүн ар тозгон, бер тозгон кишилер ачыгын айтып, бала болом десе, баягы байбиченин эмчегини ошондой бала болгон. Анткени жоокерчилик заманда мындай жоокер баатырлар керек болгон. Бирок Кыргызда бир жакшы бир салт калганда, мындай баатырларды кетиргиси келген эмес. Ошон үчүн мисалы үчүн азыр айтып атпайбызбы, Аалы деп. Ак Буранын атын сурап атам, менде суроо бар. Аттары ким мына жазгам да, өзүң айтып койбодуңбу? Өз аты Аалы деп атпайбы? Асылбаштын атын Мамбет деп жүрөт. Мамаке, Мамбет деп жүрөт. Эмне үчүн бул аттар айтылбай калган? Анткени эштек баатыр дагы булардын баатыр экенин билип, салт боюнча атын өзгөртүп койгон. Кийин бир тууган издеп келет, таап кетет деп атын өзгөртүп койгон. Кийин келип мына бияка Аалы деген келди эле, Ардайдын урпагы десе, Аалы десе эштекте деп айтып коюш мүмкүн болчу. Жок, бияка Аалы деген келген эмес. Ак Бура деген бар десе, биздин бир тууган эмес деп кетип калчу экен да. Мына ошол себептен атын өзгөртүп койгон, Ак Бура деп. Жана Султан, сен туура айттың. Бул жанагы Кашкарга жоокерчилик заманда жана жигиттер менен баратканда Ак Бурага оодары жүктөп бараткан дейт. Анан баягы таштак жерде Ак Буранын таманын тешип анан зоодон учуп кеткен. Ошо кайгырып отурганда кезигет да, абдан жакшы айтты. Эми Айбек, эми жерден тактап коюш керек. Бул бир баягы айтканда бир варианты да. Ак Буранын экинчи варианты кандай айтылып атат? Эми айыл ичинде айтылган экинчи аталашы ушу Ак Бура атабыз баягы төөнүн Ак Бурасына минип жүрчү экен да. Баягы төөнү ушу июль айында, август айында бөлүп алып, постоянно ушу Ак Бурасын минип жүрчү экен, кол салып койбосун депчи. Анан ошондон Ак Бура деп аталып калган деп да айтышат да. Дагы бир вариант болсо жанагындай Ак Бурасы жанагынтип жолдон жана буту эметилип, ошондон дагы айтылып жүрөт да, ушундай эмелер бар. Ак Бура десе эле Асылбашты ал өзүнө кызыгып баягы түштүктөн экен бир тууган эмеле болот деп алып калдыбы же чыныгы эле бир тууган болдубу? Аны эчтек кандай ишенип атат туган? Ошол эме болуп келгенде, Асылбаш келгенде Ак Бура экөө жолукканда эчтектер эме болгон экен да, мындай күмөн санашкан экен да, бул эмне болгон баланы алып келип эме батырып атат депчи. Анан кийин ошондо Ак Бура эчтектин ичинде жүргөндө эчтек мындай мал кылып ал деп бир төлдүү мал берген экен да. Эки варианты боюнча, бир варианты боюнча бээ берген дейт, бир варианты боюнча бир ак кочкор берген дешет да. Анан ошол кочкорду, ошол малды сойгон экен, бир тууганым келди деп. Анан ошондо эчтек токтоткон экен. Бул бир тууган экен өзүнүн токтоткон. Өзүн баягы урматтап баягы эметкен эмес. Алдына союп бергени, өзүнүн бир тууганы дегенин ишенген деп айтам. Ооба. Жакшы. Эми биз жана айтпадыкпы? Ошондо силердин ой боюнча мен тактап коелу. Ак Бура Асылбаш кайсы жылдары келип атат? Мына Санжыра иликтеп жүрөсүңөр, бул жолу билесиңер да. Эгерде Адигине Тагай 1460-1470 дегени чагарак эле болот. 30 жылын алганда Богоростон 1500-1510, 1540-жылы эштек деп коелу. Ошо эштек бир элүүгө чыгып калганда, бир 1590-1600 жылы келген кишилер да, менин оюмча. Ушул жылдары келгенде, муну эмне үчүн айтып атам? Анткени кийин дагы бир учур келип калат, Кенже Баатыр жөнүндө баягы кийимдерин көрсөткөндө. Биз ошонун жылын сүрүштүрүп атабыз да. Кидет болжол менен 1590-1600 жылы келген. Асылбаш Ак Буранын келиши баягы Солто урусунун баягы негизделиш башталышында эле келген булар кишилерчи. Баатырлыгын көрсөтүп, чоң эштек кылган ушу Асылбаш, Ак Бура, Кайдоол, Балта түйтөлөр болгон. Муну биз мойнубузга алышыбыз керек. Эл катары баягы элге Солто элинде чоң белгилүү баатырлардын бири болуп көрүнүп калганда, мына биз аттары ким деп сурадык. Аттар жанагынтип айтпады, Аалы менен Мамаке, Мамбет деп жүрөт, атын өзгөртүп койгонда. Асылбаш атабыздан эки бала бар. Улуусу Асан, экинчиси Сарай. Асандан Райымбек Саты деген тукумдары бар. Сарайдан Таңтабар, Койсары. Таңбагарбы, Таңтабарбы? Таңтабар негизи эмеси боюнча биз тактаганбыз. Таңтабар деп анча-мынча Санжырага жазылып кетиптир. Негизи Таңтабар. Не дегенде кийинки поколениядагы эмелери, неберелери да Таңтабар деп коюлган аталар бар.
негизичи. таң табар, анда ошо таң табар туура деп атасың. Туура. Анан таң табардан Доскулу Эсенгелди 2 бала. Эсенгелдиден тукум жок, Доскулунун балдары токтобой коюптур. Кайта эле чарчай берип, анан аягында ушул бала аман токтосун деп токто деп койсо, ошол баласы токтого төрөлүптүр. Анан токтодон биринчи аялынан Кудайменде Кенже, токтонун биринчи аялынан. Экинчи аялынан Миңсейит Көчөк Дорбобаш. Кудаймендеден Ныша, Өлдүсөр, Калча, Атансарт 4 бала. Кудайменден кетет. Кудайменден балдары булар. Кенжеден болсо Чортон, Чиркей, Темиржан, Каракуш, Куат. Миңсейиттен Шамаке, Түлөке, Ниязкул, Өтө 4 бала. Көчөктөн Төлөн, Төлөмөт 2 бала. Дорбобаш Баатыр чоң атабыздан бала жок. Мына биз айтпадыкпы, биз асыл баштан келип анан таң табардан чыгарып атабыз да буларды. Туганда туура болот. Таң табардан десек, анда туура болот да. Эми сен токтой эле. Кудайменде өзү кандай киши болгон экен? Кудайменденин эми тарых боюнча маалыматыбыз аз, бирок билгенимди айтып берейин. Кудайменде өзү жоошураак киши болуптур. Анан эме боюнча айтылат эме депчи. Эрте эле каза болуп калыптыр депчи Кудаймендени. Ошондон Кенженин колунда өскөн Ныша негизи. Бир тууган иниси. Ныша Баатыр Кенженин колунда өскөн да, Кудайменин балдарынын бүт баары негизи Кенже Баатырдын колунда өсүшкөн булар. Кенжеден эме көрүшүп, тарбия көрүшүп, Кенже өз баласындай өстүрүптү. Өлдүсөр Калчада ала балдар болгондо. Бүт бар, бүт негизи Кенженин колунда өсүшкөн булар. Кудайменде эрте каза болуп калган. Ошондо айтканы бар эмеспи? Нышаам Баатыр болуп кетти. Калчам кара таш эле, өлдүсөрүм өз жаны менен, Атансартым 50 балага баш эле депчи. Ошондон айтылган, өлөрдө эрте өлүп, ошо арманы калыптыр да. Кудайменден бул балдарымды ким карайт депчи алар. Анан Кенже инилигин көрсөтүп ошол жерден өстүргөн экен өзүнүн балдардай кылып. Урматтуу замандаштар, өткөндө биз асыл баштан Кудайменденин Нышасын тарттык эле 1 сааттык берүү кылып. Бул киши дагы кыскача айтып коеюн. 90 жашка чыкканга чейин, 80ден ашканга чейин жоокерчилик заманда жүрүп, аягында душман колду болуп өлдү. Керек болсо ошол Нышаны бир 90га жакындап калганда менче. Бул баягы намыстанып кетип, баягы казактын белгилүү чанчкулу Бердикожонун колунан өлөт. Ошо Бердикожо Нышаны колго түшкөндө, артынан келип кылыч менен чапканда, башы баягы дасторконго түшүп, анан мойну менен кулап бараткан, артынан кармап калган экен. Бердикожо казак кармап калганда артында жалы бар экен дейт ошо киши. Ошондо душмандын айтканы бар. Атаңын көрүп казактар, жанымда туруп, ушул кишини өлтүрбө деп бир өзүңөр айткан жоксуңар. Артында жалы бар киши турбайбы? Эми менин ишим оңбой калды деген экен. Калп айтпасам, ошондо кийин эле кыргыздар баягы Нышанын баягы конуң кубалап барып Бердикожону өлтүрүп келишти да. Мына ошондо дагы душман айткан экен. Карып калган аксакал болсо дагы жалдуу, балбаңчы экен, баатыр киши экен, бекер өлтүрдүм деп айтып калганда, ушул Кудайменденин баласы. Бул жол менен мен ойлойм 1700-1705 жылы төрөлгөн киши да. Биз эмне жылын айтып атабыз? Азыр баягы Кенже Баатыр келгенде ошону сүрүштүрүшүбүз керек да. 1705 жылы төрөлгөн киши. Бул Жайыл Баатырдын оң колу болуп жүргөн кезегинде чоң баатыр киши болгон. Мына ушул Кудайменденин баласы да. Эми биз Койсарыга келели. Айбек, Койсары деп атпайбызбы? Койсарыдан кимдер чыгып атат? Койсарыдан Койлон, анан Койлондон Сасман Сартек деп бөлүнөт. Сартек улусу болсо керек менче. Анан Сазман улуу деп айтышат. Сазманды? Сазман улуу деп айтышат да. Анан Сазман азыр ушул күндө Асылбаш айылында турушат да, Сазман балдар. Канча түтүн болуп калды ушулар? Биз ушу сайыс убагында өлгөндө бир 100 түтүн болуп бөлүнгөнбүз, 96 түтүн болуп бөлүнгөнбүз да. Сартек болсо ушу илгери жанагынтип самын жасайбыз деп жана ылдый жактан ушу жер өртөп алышып, ошол жакка барып, ошондон ары жанагынтип калмак эмесине түшүп келип, баягы Казакстанга эметилип кеткен дейт да, айдалып кетишкен дейт. Тагыраак айталы. Бул баягы калмак учурундагы жоокерчилик заманда Сартек колго түшүп кетсе керек эле. Колго түшүп кетип, ошол жакта мал кайтарып, кул катары жүргөндө. Ошондон баштасаң. Анан Сартекти менин билишимче булар үй бүлөсү менен кетип атат да. Баарын колго түшүрүп кеткен дейт. Калмакчы замандачы. Ошол жегин баарынденчи. Бирок Сартек ал жерден үйлөндү деп айтылбайт.
Сартек ошол жерден жанагынтип чоң калмактын арасында да чоң той болгон да. Чоң болгондо анан жанагы экинчи калмак элинин балбанына эч ким чыкпай койгондо анан бул Сартекти көрүп атпайбы? Бул калмак баатырчы. Анан баягы мүчөлүү эме жигит экен. Айтты, "Эй жигит, могунекине утсаң, саган азаттык берем, боштондук берем." Анан ушунда Сартек анан Кудай деп баягы чыгып ошону жеңип алган. Анан ошондо калмак айткан сөзүнө туруп, мен көп жерде айтам, душман эле дейбиз, душмандын арасында да акылдуу кишилер болгон. Айткан сөзүнө туруп анан Сартекти жөнөтүп атпайбы? Бошсуң деп. Анан Сартек келатып анан казактын территориясынан, Казакстан территориясынан адашып кетип, жана Төлө бийге барган дегенде сөз бар да. Кайсы гана барбасын, иши адашып кетип, баягы бай кишинин төбөсүнбү, жылкысын кайтарып калган көпчүлүк туруп калат да. Ошол жерден жанагы кызын алып берип атпайбы? Ошол жерде калып калган ал, Сартекчи. Бирок мен сурап атканым, Сартектин тукуму качан келип атат бияка? Эмче алар чала казак деп айтылып атат. Сартек баягы кыргыз издеп келатып эле түздөн-түз келе алган жок. Бул кайда жашап калды? Сартек ошентип жанагы калмактын балбанын жеңгенден, азаттык бергенден чыгып келатып, казактын талаасынан адашыптыр. Бир топ адашып жүрүп анан бир топ жылкыга чыгыптыр. Анан анча-мынча бир каракчылык кылып ачкан окшойт дейт, анан ошону эметип калат. Алып калат, жылкыны алып калса, бир казактын бир бай экен дейт да, бир атактуу байынын жылкысы экен дейт. Бирок бала көрбөптүр, эркек балалуу болуптур. Анан бул баланын балбанчылыгын көрүп жүр деп ээрчитип келип анан кызына эме болгон эмес окшойт, бир 2-3 жылдан кийин кызына никелештирип үйлөнтүп коюптур. Сартек ошол жерден үйлөнүп, жайланып, анан көп жыл өтүп андан кийин болжол менен 1870-жылдарга барат. Уже мындай айтып келгенде бир 4-чү муундагы неберелери жашап турган маалда бул Чүй боорунан бир маалымат боюнча Байтик баатыр дешет. Ушул ажылыкка кетип бараттыр, казактын талаасында кетип баратса эле жылкыларды Айтамга басылып турат дейт. Солтон. Солтон Айтамга басылып турса, чочу булай. Эмне биздин солтолор берге көчүп келип конуп жүрөбү? Же биздин жылкын чаап кеткенби? Жүргүлөчү деп ээрчип барышса, бир боз үйдө отурушат дейт. Анан бул жылкы кимдики десе айтып бериптир. Моундай Асылбаштын ичинен Сартек, анын ичинен ак киши, ошонун жанагы Атантай, Ботонтай деген балдардын тукумдары жашайт бу жерде. Жакшы болуптур деп ажыгылыгына барып келатып, анан Асылбашка кабар берет. Бир тууганыңар жашап атыптыр бу жерде. Эметип алгыла, барып чогултуп көчүртүп алгыла деп. Анан болжол менен 1800 ошондон 10 жылга жетпей, бир 80-жылдары Сартектер көчүп келиптир бизге. Асылбаш бооруна көчүп келгенде биздикилер улак тартып, кадимкидей алдынан тосуп чыгышып, анан эмеге жайгаштырышыптыр. Азыркы Сас деген жердин бооруна жайгаштырышып, анда ошо орус келип калган, болуштук болуп калган, Чолпонкул болуш эменен. Тынаалы уулу. Тынаалы уулу Чолпонкул болуш болуп калган маалы. Анан болушка эме айтышкан экен. Булар кыйналып калыптыр. Бир 3 жылдай эмесин чогултпай эле кой, салыгын чогултпай эле кой. Жердин салыгын. Чогултпай эле кой десе, деп коюп. Жанагы Тынаалы Чолпонкул жерде бияка көчүп келген ошо Тынаалы Чолпонкул бий ошо баягы салык төлөбөйсүңөр деп бир чыр чыгарып, анан булар ошондон эметип кайра Казакстанды ошо Актөбөдөй көчөт да. Ошол жака кайра көчүп кетишет экен да. Анан кайра кийин ошо жанагы ким Назаралы деген Бейшекулуу Назар. Бейшекулуу Назаралы ошол кийин кайра келген дейт да бияка. Туугандарым. Бияка кайра туугандарына келип 1894-жылдар дейт да. Анан ошо 1900 кайра ошо 90-95-жылда ошо Манастын 1000 жылдыктары болду дейм. Ошондо 100 жылдыктарын белгилешкен дейт булар. Демек 1894-жылы көчүп келген экен да. Назар, Ооба. Назар өзү көчүп келген жок, ал жанагы Асылбаштарды да кошо ала келбедиби? Ооба, ошо тукумдарын кошо алып келген дейт да. Ооба. Жанагы Байтиктен ажылыкка баратып, жанагы Айтамгал жылкыны көрүп, анан жана үйгө отурганда үйдүн жасалгасы баягы кыргыздын Солтон жасалгасына окшоп калгандан кийин баягы анан таң калып жана сураган Солтон айткан туура. Бул жерде эмне кыргыздар жашайбы деп. Жок, өзүңдүн тууганыңда. Деп анан жана ак кишинин балдары ошо неберелери жашап калган. Ак киши ал өлгөнүнө көп болгон. Ошо анан Байтик ошо кайра Асылбашка келатып, анан жанагы Асылбаштын бир атактуу кишисине айткан экен. Өтө жакта ошо туугандарың бар экен. Анан чакырып албайсыңар дегенде анан кийин келген экен да ошо. Ошонун 100 жылдыгын 94-жылы белгилеген. 94. Жана Кой Сарыдан жанагы Сартек Сасман деп атпайбы? Кой Сарыдан Койлондон Сасман Сартек. Эки бала деп атпайбы? Сасмандан экинчи түтүн деп атасыз. Мына өрчүп өнгөнү. Сартектин тукуму ошо 1800
94-жылы келген экен да. Эми сен ула. Эми ошол айтарыбыз ошо эл ичинде эме болуп атат да, буларды чала казак деп. Казактын ичинде 200 жыл туруп калган эл болгондон кийин тили бурулат да, анан кийин булар мындай айтып келгенде өзүбүздүн эле бир туугандарыбыз Асылбаш. Булардын ичинде өзүбүздүн эле Асылбаштар ошол жерде жашап. Азыр Орта Арыктабы? Московский районунда Красный Пахарь деген айылда. Азыр болжол менен бир 150 түтүн болуп калыштыр. Сартектин урпактары. Барып бир сураштырып келдик, ошо 150гө барып калдык деп айтышты. Карым катнашыңар жакшыбы? Жакшы болуп атат, жакындан болуп атат. Жакшы. Жанагы биз айтып атпайбызбы, Таңтабардан Кудайменде деп айтып кеттик. Кудайменден жаш өлүп калып, өлдү сөр калча, ныша атан сарт деп айтып өттүк балда. Нышанын ныша экен. Урматтуу замандаштар, мына колумда бүлө дейбиз. Сосын кайрак деп коебуз. Ушул Кудайменде уулу Ныша Батырдын кайрагы. Кайрак бүлө десе, биз ойлойбуз, эмне чалгы чапканбы деп. Жок. Бул Ныша Батырдын кылыч кайрап, баягы кылычты курчуткан бүлөсү да. Ушу бүлөнү кайдан сактап калдыңар? Кандай сактап калдыңар, Султан? Шу жөнүндө бир сөз кылсаң. Бул болжол менен бул Ныша Батырдын колунда болсо, бул 1705-1780 күбөлө ортодогу. Ооба. Бул бүлөнү да ошо жакында эле билдик. Биз дагы эметип, изилдеп жүрүп, Нышадан улуу балдарында калыптыр бул бүлөчү. Жанагы Дөөлөт Мурат дегендин Мураттын малчысынан Жамботодон Аалдан Акбардан Молдогазыдан Каныбегинен таптык. Ушуну алып сактап жүрүшкөн экен да. Сактап жүрүшүптүр. Бул бүлө канча жылдан бери сактап жүрөт? Жөнөкөй бүлө эмес, бул жылмакай таштан жасалган бүлө. Азыркы кайрактарда эмес бунун кебетеси. Муну менен мындай айтып келгенде кылыч деле курчутушкан да. Ооба, кылыч деле курчуткан. Азыркы ошо сактап калганына рахмат, ушинтип чоң атабыздын эмеси калыптыр. Живой доказательство сыяктуу болду да бул. Ооба. Мына биз Ныша жөнүндө айтып өттүк. Айтпадым, бул 1705-жылы төрөлсө, өзү болжол менен 1785-86 жылы каза болду. Ошого чейин колдонгон бүлө да. Бул кылыч кайраган да кылыч. Эми биз айтып атпайбызбы, мен таң калганым. Мен жана жолончумун деп эле Нышадан эмесем, бул жана Мурат Дөөлөт деген балдар бар экен да. Бекитай деген баласы бар, Бердикожо деген балдар бар экен да. Туурабы? Ошо балдардын урпагы кайда туруп атат азыр? Бизде айылда Дөөлөттөн тукум жок. Мураттан тукум бар. Бул ташты ушул Мураттын тукумдарынан таптык. Жолончумурлар да айылда. Бердикожо, Бекитай, Байболдун тукумдары айылда. Мындай айтып келгенде Нышанын бүт тукуму айылда, азыр Асылбаш айылында, сырт жакта жок Нышанын тукуму. Сыртта Ныша эмес, Өлдүсөрдүн Шайбегинин тукуму Панфилов районунун Орто Арык айылында турат. Анан бул эң кенжеси Кудайменден Атансарттын тукуму Сокулук районунун Сокулук суусунун жегинде, азыр мындай айтып келгенде Хутор деген айылда турушат. Аз санда экен бир 30-40 түтүндешет. Барып мындай эметип көрө элекпиз, байланышып көрө элекпиз. Жана поезд жолдун үстүндө. Ошолор. Жакшы. Биз жанагы айтып атпайбызбы? Эмне үчүн мен токтоп атам аталыктарга? Асылбаштан дагы белгилүү кишилер чыккан. Азыр бакында айтып келе атпайбыз. Биз кыскара айтып келе атабыз. Бул жерде бирөөнү мактап, көкөлөтүп аткан жерибиз жок. Кезеги учурунда бул Кыргыз элинде баягы баатырлар алдыга чыгып жол баштаган баатырлар болгон. Биз Дорбобаш жөнүндө бир аз кыска айтсак, Дорбобаштан тукум барбы? Дорбобаш баатыр жөнүндө бул жанагы Саул Матреевич Абрамзондун эмгегинде Дорбобаш деп жанагы ар бир уруунун эмесин жайгашкан жерин жазган жери бар экен. Ошондо мынтип жазылып жүрөт да: Дорбобаш, Кызылжар, Төлөк 60 үй бүлө деп. Бирок биз издеп тапкан жокпуз. Каягындагы жер, эмне болгон жер деп. Анан Жапар Кенчиев агайыбыз болсо, жана Алымбек хан деген китебинде Дорбобаштан Дедеңбай, Гедеңбай деген эки бала бар дейт. Бирок кайсы маалымат булагынан алганын билбейбиз. Бирок Асылбаштын ичинде Дорбобаштан тукум жок деп айтылат. Тукум жок деп айтылат. Айтылат. Дорбобаш, мен билгени баягы калмактар бизди кууп чыкпадыбы бул жерден. Чүйдөн толук кууп чыкты, бизге 100 жыл дейбиз, кээ бирөө 150 жыл дейт, аны бир Кудай билет, бирок көп жылдан бери турган. Бирок Кошой, Солто Кошой бийдин эмгегинде баягы Койкоң Назарды билесиң да? Көгөй Койкоң Назар менен Дорбобаштар жер чалып келгенден бирди. Бекер Койкоң Назар менен Дорбобашты Кошой жиберген жок да. Ошол жерде калмактар турса, Баатыр деп, Айлакер деп Дорбобашты жиберген да. Дорбобаш да кыдырып кеткен. Жана Койкоң Назар ат үстүндө эмес, койкоңдоп, кичине буту кыйшыгыраак болгон үчүн жөө күлүп болгон да.
ошон үчүн койкоң деп жөө жүрүп Кыргызстанды кыдырып казактардын калмактардын кеткен кошойго айтып барып атпайбы. Жана аю деп атпайсыздар ичинде аю деп, жана аю тоодон тапканы, мергенчине тапканы. Ошода аюкор деп жүрөсүңөрбү силер? Култуу ичинде жүрөт. Култуу ичинде аюкор деп жүрбөйбү, мергенчи. Ошон түтүн чыгып аткан жерде эле башка жерде эч жерге көргөн жокпуз. Түтүн чыгып аткан жер экен, калмак көргөн жокпуз деген ошол жана Дорбо баш менен Койкоң Назардын эмгеги таап келгендери да. Дорбо баштын дагы мына ушундай баатырлыгы болгон. Эми биз Меңсейитке келели. Меңсейиттин тукумдары кайда? Меңсейиттин эң улуу баласы Шамаке, экинчиси Түлөкө, үчүнчүсү Ниязкул, эң кенжеси Өтө. 4 баласынын тукуму тең айылда, Асылбаш айылында. Сырт жакада бирин серин болгону болбосо бүт баары өзүбүздүн айылда. Мунун ичинен Түлөкөсү дагы эмеге катышып калган баатыр киши экен, жортулдарга катышып эметип калган киши экен. Жакшы. Көчөктөнчү? Көчөктөн 2 бала, Төлөн, Түлөмөт. Төлөндөн Бердикожодон Атаян. Анын тукумдары өзүбүздүн айылда, Асылбашта. Түлөмөттөн Байтору 9 деген 2 баласы бар. Байторудун биринчи аялынан Чыңгожо Чооту, экинчисинен Ормотай Ормон, эң кенже аялынан Кокон хандыгынан алып келгенде айтышат Саткын деген бала. Булар Жыламыш айылында турушат. Жыламыш айылында, жакшы. Урматтуу замандаштар, мен эмне үчүн ар бир аталыкты таң табардын балдарын бирден айтып атам, анткени ушунун баары азыр аталыктын балдары, урпактары бизди деле көрүп атат. Ошон үчүн биз атын айтсак куту сүйнөт деген аталыктардын атын айтып атам мен. Мына билгендери абдан жакшы. Кийин болсо акырында өзүңөр түздө боласыңар да. Бул негизинен мына азыр айткан, Султан айткан бир аз тагыраак бизгечи. Эми биз азыр эң кичүүгө Кенжеге келдик. Кенже да кезегинде өзү баатыр болгон. Мына Кенженин урпагы деп мен сизди тааныштырдым. Айтсаңыз, сиз Кенженин кимисиненсиз? Кубаттан болуп атасызбы? Кенженин кубатынан. Кенженин 5 баласы деп атабыз. Жана Чортоон Чиркей эмес, экинчи аялынан Кубат деп атпайсызбы? Сиз Кубаттан кетип атасыз да? Мен кубаттан эң кичүү Баласы Кубат. баласы. Кубат, Бул чоң атабыз Кенженин зооту бизде болуп калганы, бул тукум боюнча эң кичүүсүнө кала бергенде белек болуп. Мен эсебим боюнча бир 400 жыл мурун ушул чоң атабыз кийинген эмеси да. Зооту, Зооту. Мына бул жерде Кенже баатырдын зооту турат да, мына урпактар ушуга чейин сактап келген экен. Ушуну бир ачып көрсөтүп коелу ким? Мына атабыз сактап жүргөн экен, өтө анчалыктар көтөрбөгүлө. Мына караңыздар. Мен ойлоп атам бир 15-16 килограмм болот го. 16 килограмм жанына барат жакын ушул. Мына карасаңыздар. Ушуну атабыз Кенже чоң атасынын зоотун мына сактап келаткан экен. Бул абдан жакшы. Эскирип калган. Ошого карабастан мына оордугун караңыздар. Бир айтып атпайбы 15-16 килограмм деп. Бул сизде сакталып жүрөт. Бул жерде канча шакек бар? Санадыңызбы? Бу жерде орто эсеп менен бир 4000ге жетпейт, 3700 бирденке деп Шакектер, адашып каласың эсептеп жатып. Мына карасаңыздар, илгерки учурда мына ушундай кийип жүрүшкөн да аталабыз. Мына Кенже баатырдын 1670-1680 десек, ушуну канча жылдан бери сактап келатат мына. Мына береки тарыхый баягы. Мунун тарыхы өтө көп. Согуш жылдары муну өкмөт алып кетмекте. Аны ушул Асылбаштын аксакалдары бардыгы чогулуп бербей, катышып, жерге көмүшүп, ошон үчүн мына мурда жалтырап турчу, кичине дат басып, мен кийинчерээк кичине муну агартып келатам. Ушул атабыздын белеги деп. Мурда болсо Асылбаштыктар бүт ким ооруп калса дагы, кимге эмне болсо ошонун үйүнө алып барып сыйынып турушчу. Анан кийинки Совет өкмөтүндө кичине башкачараак болуп кетти. Мунун ичинде ак олпок дегени болгон. Ал жок болуп кетти. Ак олпок деген кийистен калың. Мунун ак олпокту кийип туруп, анан муну кийип алышкан. Муну согуш жылдары кандай болот экен деп агаларым
мынтык менен мынтип коюп алып атышып ар кайсы жерде тешиктери бар. Көрүштүбү? Анан тиги эмеде сакталып турганда складда кескилеп башташканда анан кийин булай болбойт. Чоң атабыздын эмеси дегенден кийин кеспей калган. Ошон үчүн мына жерде ар кайсы жеринде кичине кесилген жерлери бар. Султан, мына карасаңыздар, бул баягы ак олпок менен кийгенде мунун туурасы канча? Бул баягы жон демек Кенже Баатыр, Бекенен Баатыр болгон эмес да. Ушундай заводду кийип жүрсө, бул экөөбүз дагы эмесе кичине чоңураак болуп калабы бул? Кийгенде чоюлуп кете берет мындай кеңейип. Ошондой бар экен. Ошондо деле карабайсыңбы канчалык оор. Мына муну баатырлар эле кийбесе, азыркы учурда ким билет биз. Ошондой болсо дагы мен ичимен ыраазымын. Мына ушундай кишилер кыргыз элин коргоп жүргөн. Мына ошону сиздер мына сактап жүрөсүздөр. Муну жөн эле сактап жүргөн жоксуздар. Биз ошол бир ырым кылып кармап жүрөсүз, эчмек бербей. Мен сизге бир жер ыраазылык билдирет элем. Бул чындыгында бул укумдан тукумга калып балдарга сабак болчу. Бирден бир чоң буюмдардын бири болуп эсептелет да. Ушу атанын, Кенже атанын баркы даңкы менен баягы туура жүрүп, туура өссө, балдар туура өсөт деген ойдомун да. Мына мынакей Кенже Баатыр эмгеги. Кенжеден канча бала? Кенжеден 5 бала. Улуу аялы Үмүкө Байбичеден Саруу элинин кызы экен. Андан Чортон Чиркей Темиржан. Экинчи аял Чотик Саяк кызы экен. Андан Каракуш Кубат. Чортондон Бектемир Жообасар Маймундув Сатыгул Оолбек 5 бала. Чиркейден 5 бала. Эң улуусу Толубай, экинчиси Кебек, үчүнчүсү Кумар Баатыр, төртүнчүсү Таке, бешинчиси Көкө. Ушуларды кете Доскулунун Темиржандан деп кошуп коюп атасыңар. Кайсынысы туура болот? Бул менин айтканым эмени айта албайм, бирок абдан эле туурага жакын да, бир топ эле. Асылбаш тукумунун токтотуп сурасак, баары ушундай айтып берет. Менин жети атаңды айт, Кенжеге така десе да ушундай айтып берет. Анан анча-мынча китеп жазгандан кийин ката боло берет экен, ошол катада кичине ката жазып коюшуптур. Темиржанды Доскулдун баласы кылып, чындыгында Темиржан Кенженин 3-чү баласы. Темиржандан 3 эле бала. Абушка, Жанай, Айта. Каракуштун балдары эме Асылбаш ичинде жок, Кордой тарапта дейт, бирок байланышыбыз жок. Жана Теке, Коко, Кумар деген балдар кайда? Ал Чиркейдин балдары. Өтүңөр мына канча адашып калгансыңар. Мына ошондо тууралап койсоңор жакшы болот. Мен да адашып калам анда. Мен баягы өзүм окуганды, эстегенди айтып атам да. Көкө балдары дагы. Кумар, Таке, булар Чиркейдин балдары. Чиркейдин балдары болуп кетет экен мына. Ошондо тууралап койсоңор, мына өзүң да китеп жазып жүрөсүң. Ушуну карап тууралап койсоңор, бул мен үчүн мына аталыкты айтып атам. Кийин ошону түздөп кетсеңер туура болот. Эмне үчүн биз жанагы аталыкты айтканда биз жылын сүрүштүрүп кетип атабыз. Туура айтылса, туура бул канча жылдан бери кылымдан бери сакталып келаткан буюм. Мына карап койгула, кандай бул баягы раритет да мындайча айтканда бизге азыркы. Кубаттан болсо эң улуусу Чыңгыш, экинчиси Каратай, үчүнчүсү Токсонбай, төртүнчүсү Айманбай эң кенжеси. Бул чоң атам ошол Айманбайдан Байсейит, Бүтөш, Кучкач, Жалчы. Жалчысынан. Эң кенжесине калгадан ошондон. Эң кенжесинен. Ошодон калган да, эң кенже болуп. Байсейит Бүтөш деп Бөлөкбайдын балдарын коюп койгон турбайсың. Жакшы. Кубаттын Каратайын өтөгөнү Жаңгырач менен үзөңгүлөш болуп, Жаңгырач бийдин жакын кишилери болуп, кийин аягы өтөгөндүн иниси Көкүлгө Жаңгырач карындашын берип кудалашыптыр экөө. Ошондон биз Солтон менен дагы бир жолу тууганчылыгыбызды бекемдеген эмебиз болгон экен да. Каратайдын өтөгөнү да бул, Кубаттан Каратай. Жакшы. Эми бул жерде биз кезде айтып калып атабыз. Кенжеден жана Чиркей деп атпайбыз. Ошонун арасынан Малдыбай, Мамытбек деп кошуп атабыз. Бул чындыкка жакынбы? Бул Чиркейден Кумардан 3 бала: Мамыт, Майлыбай, Малтай. Ооба, бул буякта Чиркей менен бир тууган кылып атпайбы, ушуну айтып атам. Бул Туура санында чаташып калган. Чаташып калган да. Баласы турбайбы? Малтайдан Жаманбай, Үрүстөм, Рахматажы, Токтор. Ал эми өзүң кимден кетип атасың? Мен Чортондун экинчи баласы Жообасардан кеттим. Жообасардан Коюке, андан Аукеден Тоялы, Тоялыдан Байсултан, Байсултандан Нурбек, Маленден Нурбек анам. Сен жана Тоялы болуп жүргөн Байсултан болуп калып атпайсыңбы? Өйдөкү атамды айрып калчумун да кээ бирдечи. Жакшы. Айбек, өзүң айтып атпайсың. Орто Арыкта да чала казактар бар.
эмне үчүн айтып атам, өзүңөр изилдеп жүрөсүңөр, мына ушундай изилдеп тактап чыксаңар урпактар үчүн абдан жакшы. Силер азыркы учурда жаштар негизги фундамент түзүп атасыңар да, мен айтам. Кийин анан жаштар өзү түздөп алат. Асылбаш Ак Буранын ким экенин, кайда кантип жайгашканын, кантип келгенин айтып бердиңер да. Бул тарыхта калган, буга мен деле макулмун. Мен илгери уккан боюнча деле бул Асылбаш Ак Бура мына ушундай айтылат да. Бул чындыгында жакын. Түштүккө барсам деле ошол Ардай менен Сатыке сансыз. Сансыздан ким чыгып атат? Түштүктө белгилүү Сатыкеден чыгат. Сатыкеден чыгат. Сатыкеден белгилүү Алымбек Татка. Алымбек Татка чыгат. Алымбек Татка. Сансыздан болсо Асылбаш Ак Буралар чыгып атат да. Мына эки бир туугандын ажырым болуп, түштүктөн ооп, түндүккө келип, Солто ичинде жашап, Солто болуп калганы бирден бир себеби мына ушунда. Биз илгертеден ушул Солто эли менен кыргыз жерин эми сактап келген элдерден болдук. Анан кийин ушул калмак чабышы катуу болуп калган маалда Кошой би Солто элинин бийи. Биздин чоң атабыз Кенже Батырдын кызын алган. Жамансарттын улуу аялы байбичеси Жакшылык. Ооба, Жакшылык. Ооба, биздин кызыбыз, биздин эжебиз болуп эсептелинет. Андан төрөлгөн жанагы кимдер Эсен Аман Түлөберди Бөрүбай биздин түздөн түз жээндерибиз. Асылбаштын түздөн түз жээндери. Жакшылыктан. Жакшылык эжеден. Кенже атабыздын кызы болуп эсептелинет. Айта кетер дагы бир эмем бар эле. Бул сырткы санжыра эмелерден, тарыхый материалдардан алынганы боюнча Асылбаш элинен 4 бий бар экен. Бул биринчи жанагы Галина Павловна Супруненконун которгон эмеси боюнча эмгегинде Нышаны бий деп таанышкан экен кытайлар. Кытайлар айтат, эмеге келсек, Суу Самырга келсек, Ныша деген бий 300 түтүн менен көчүп конуп жүрүптүр депчи. Андан кийин Нышанын уулу Дөөлөт Кашкарга жакын Упалат деген жерге чейин көчүп келип жүрөт. Солто элинин ичинде Дөөлөт деген бий бар экен, 3-чү даражадагы ташы менен жүрөт деп. Бул Дөөлөт Нышанын баласы. Нышанын баласы андан кийин бий болуп отурган. Тукум жок да мындан. Мындан тукум жок. Анан кийин эмеден Кенжеден Чиркейден Көкө. 1856-жылы Чокон Валиханов Ормонхан каза болгондон кийин Ормонхан тирүү кезинде Чокон келген жок да, кыргыз жерин баскан жок. 56-жылы Ормонхан каза болгондон кийин бияка экспедиция менен келгенде биздин эмеде мынтип жазат. Асылбаш деген эл бар экен, бий Көкө деген бий болгон экен деп жазылат. Көкө бий. Ошол биздин кадимки Кенженин тукуму Көкө бий болгон. Эл оозунда турган киши экен. Анан бала элчин санжырасында Адыл деген бий чыкты Асылбаш элинен. Орус менен кызматташ болуп иштеди деп жазат. Бирок биз изилдеп атабыз, азырынча Адылды эмете албай атабыз. Тактай албай атабыз. Бирок тактаган Баа аракет. суроодо саган Султан Мучабеков. Кээ бир коктулардын тоолордун, коктулардын аталышы дагы Асылбаштын аталыктары менен аталып жүрбөйбү? Ошол кайсы аталыктар? Бул Ак Суу суусунун 10-15 чакырым кире беришинде оң тарабында Ныша коктусу бар, жайлоосу, суусу да бар. Ныша коктусу. Андан бери көчтө келатканда азыркы Кепер арык деген айыл. Будённый болуп илгерки айыл эмес беле. Ошол жерде Кенженин кубатынан Каратайдан Өтөгөн деген баатыр чыккан. Ошонун атынан ошол эл башында турганда ошол жерден чоң арык кастыртып Кара Балта суусуна коштурган экен. Эл бак. Өтөгөн арык деген бар. Аны барып биз Кепер арыктардан да сураштырганбыз. Алар дагы тастыктап беришти. Чыны мен Асылбаштан чыккан ушундай Өтөгөн деген кастырткан деп. Андан бери келсек, бул Сокулук суусунун ичинде Сарымсактын өйдөрөөк Кенженин конушу турат, чоң кокту. Ошонун бери жагына, азыркы Бөрүлүүнүн оң тарабына Кенже чоң атабыздын сөөгү коюлду. Ошол жерде сөөгү турат. Кашка суунун ичинде Миңсейиттин ичинен Өтөнүн Шайбегинин атынан чоң кокту жатат. Шайбек кокту деп. Бул Миңсейиттин өтөсүнүн Шайбегинин атынан коюлуп калган. Андан өйдөрөөк дагы бир чоң ташка жетпей Миңсейиттин өтөсүнүн ташысынын малтешинен чоң дагы бир жайлообуз жатат, Малтеш жайлоо деп. Бул Кашка сууга кире бериште азыркы Конуш деген айылдын оң тарабында, Сокулук суусунун оң тарабында күн чыгышында чоң кокту бар, ит күчүк. Бул Ак Буранын бир небересинин атынан ит күчүк коюлган. Бул кадимки эле биздин Кенже чоң атабыз ошол Кошой бий менен үзөңгүлөшкөн киши экен. Эми жерден айтып коюшум, мына Кенже деп атпайбыз. Бул киши 80ден ашып каза болду. Канча жашында каза болду? Ошол санжыра боюнча ошол 90-95ке барып каза болду деп айтышат. Ал ушундай бир аңыз барбы? Эмне кандай болуп каза болуп калды?
Бул мындай экен да, менин чоң атам Чортон 3-чү аял алам деп 2 эме боюнча айтылат, вариант боюнча. Бир вариант боюнча Эсен Аман элине барды дейт, ошо аркы төмөн суу тарапка. А бир вариант боюнча Күнтуунун кыздары сулуу экен, ошол жерден келип алам деп. Ошондо жазга маал экен дейт, аты тайып, кошокулап Чортон казы болду дейт. Ошол жерден кабыргасын жарып, анан Кашка суунун ичинде кенже картайып эч жака чыга албай калган маал экен дейт. Эл чагып, өлгөн эмеге даярданып атканда анан кенже эшиктен башын чыгарып, "Ай, эмне эле ызычы болуп атасыңар балдар" десе, анан бир бала, жаш бала билбейт го дейт, кыйкырып жибериптир. "Ой, тум балаң Чортон казы болду" дегенде, "Ой, эмне дейт" деп кыйкырып туруп эле астыңкы жагага түшүп калган дейт. Чочуганда. Ошондо эле мүрт кеткен экен. Анан ошондон мүрт кетиптир. Экөө бир маалда бир эмеге коюлган. Азыркы бөрүлүүнүн жанында Чортон чоң атамдын да сөөгү турат. Жакын коюлган экен. Айбек, саған. Біз жана Сартек Сасман дедік бе? Сасмандан 200 түтін дедің, е? Ошол Сасманның қанша баласы бар эле? Сасман Карача деп коет экен, анан ошо 5-6 баласы бар. Жанагы Токтор Ажы ошол Сасмандан чыгып атабы? Ооба, Айт кожосунан чыгат да, Токтор Ажы дегени. Отор дегени бар, Дайырбек дегени бар. Анан Мама дегени бар, Байгожо дегени бар. Ооба. Белгилүү бул Токтор Ажы жөнүндө да бир көп аңыздар бар. Ушу кыскача айтсаңар, эмне үчүн Токтор Ажы? Бир кезекте Байтиктин заманында Токтор Ажы дейт. Биз жана талаш болуп аткан ошол. Ал Байтикти көрбөй калды, Байтиктен кийин төрөлгөн киши депчи. Токтор Ажыны ушул болжол менен 1912 же 13-жылы бул жөө барып ажылып барып келген. Жөө барып 2-3 жылдай жүрүп, анан биякта өлгөнүн өткөрүшүп, ашын өткөрүп коюптур Асылбаш эли, өлдү бул келбейт деп. Бирок 2-3 жылдан кийин кайта келиптир. Анан келгенден кийин ажылык эмеси, даражасы көтөрүлүп, эл калыс кишиси болуптур ошондой. Ошон үчүн Токтор Ажы деп сөзү эмеси калган, аты калган. Сасмандын урпактары ошо Токтор Ажы мененчи. Ошондой болот да. Асылбаштын киреберисинде Токтор чоку деп чоң чокусу бар, ошол жерде турган чоң, ошонун атынан коюлган ажынын. Айбек, мына биз Асылбашты отпайбыз, мына Асылбашты баары таратып келдик. Ошо Асылбаштын урпактары кайсы айылдарда бар азыр? Аз болсо дагы. Ушул бүгүнкү күндө ушу Панфилов районунда Кумарык айылында бар, Беловодский районунун Малтабар айылында бар, Красный Пахырда бар, Сокулук районунун Жыламыш азыркы Жаңгарача айылында бар, Төш булакта Көкө урусунун немелери бар, урпактары. Урус эмес, уругунун деги. Ал урудан уру чыкпайт. Көкө. Уругунун тукумдары бар да эле. Ушу 5-6 айылда бар. Анан могу Түс жакта да бар дейт. Темиржандар дейт да, Түс айылында. Эми мындай да, мына өзүңөр иликтеп атасыңар, ушундай бир аз тактап койсоңор өзүңөргө жакшы. Кийин баягы ынтымакты бекемдеп аласыңар да. Мына эмгек кылдыңар. Эми менин передачам түшүнүңөр да. Мен өзүм катуу сурайм, билесиң. Ошону тактап алсаңар кайра. Ушуну бекемдеп берсеңер, бекемдеп алсаңар абдан жакшы болот. Мен айтпайм, бир фундаментин түзүп алгыла. Мына Асылбашты баштадыңар. Мындай болот. Эми биз Асылбаш уругун айттык. Бирок Аныбек тууганын Акбурада. Акбура жөнүндө бир кыскача айтып кетсек. Акбурадан Карасакал, Чекече бар деген 2 баласы бар. Азыркы Карасакалдын аты эмне? Табылдыбы? Өз аты ким? көбү айтышат ушул башка ат экен, бирок биз азыр тактай элекпиз. Бул ким күрөшкө чыгат десе эле сакалы бар экен. Кара сакалы бар экен да. Анан мен чыгам деп балбан экен дейт да. Анан кара сакал келет, кара сакал чыгат да, ошондон аты өзгөрүп кетиптир. Өз аты табылды деп айткандай жүрөт да. Ушуну бир текшерип койсоңор, жанагы Кара сакал, Чекече бар айылдары ушул кишинин атынан коюлган. Азыркы Сокулук районундагы Кара сакал айылы ушул кишинин атынан урпактар ушул жерде турушат. Азыркы Кара сакал. Бул Кара сакал айылы, Чекече бар айылы качан коюлду? Же мурун эле бар беле? Мурун эле коюлган окшойт бул. Мурун эле. Анткени өзүңөр айтпайм, Акбура деген канчанчылык киши. 1600-жылга киши. Анын баласы Кара сакал, Чекече бар болуп атпайбы? 1650-жылга чейинки аталыктарда болдучу жашаган. Өткөн дооручу 1650-1670-жыл турабы? Кара сакал, Чекече бар деп ошол айылдын аттары коюлуп атат да. Жанагы ошол айткан сөз бар, ошол күрөшкөбү же оодарышка чыкканда ошол кара сакал чыкты, кара сакал чыкты деп калган, кара сакал деп койгон дейт. Табылды деп да жүрүшөт. Ошондо таап алды дейби, табылды деп коет, карап койсоңор. Таап алды, Чекече бар экөө бир тууганбы? Экөө бир тууган. Чекече бардын тукумдары азыр Төш булак айылында бар. 1-Май айылында бар, Сокулук районунда. Жалдын өзүндө бар, могу Жал айылында бар. Кара сакалдар болсо Кара сакалда,
жыламыштын ичинде атактуу жана Медеткан Шеримкулов Карасакал уругунан болот, Ак Бура уруусунун. Сокулуктун алдындагы Арал айылында бар, Шалта айылында турушат. Анан Кара Балтада Кайыңды менен Күрпүлдөктө карасакалдар бар. Анан азыр карасакалдар эмелер Ак Буралар айтып атат эме деп. Көлдө анан таласта да чыгып атыптыр. Ак Буралар келип атышыптыр. Бири-бирин издеп атып, жакшы эме болуп атыптыр. Бул Ак Буралардан Байтик Баатырдын маалында чыккан Баят деген баатыр чыгыптыр. Ал Баят абдан кыйын эме жигит болуптур дейт. Байтик Баатыр өзүнүн баласы Байсалдын өкүл баласы коюптур. Илгери ушу баланы өкүл атаны ата койчу эмес беле, азыркыдай тандамай жок. Ошол баягы эмеде өскөндөн кейип жазгандай, бала кутуянда жазылгандай баягы чырдашат эмеспи күнтүү менен байтиктер. Ошондо баягы эмелерди көчүрткөндө Байтик көчүртпөдү. Көчүртүп жүрүп атпайбы, башка болуп алгыла деп Тогуз-Торого көчүрткөндө Баят Баатырды жанына коюп барып жайгаштырышып кел деп жиберген экен жанына. Баят Баатыр Жаман колдарды айдабады беле. Ошондо барып Тогуз-Торого барып жайгаштырышып анан кайта келген экен бу жерге Баят Баатыр. Баят Баатыр ушунда барыптырбы? Чогуу барып жайгаштырып келген экен. Азыркы Баят Баатырдын тукумдары Жал айылында. Аркы Байгелдиде дагы бар экен Ак Буралар, алар Марка дегендин тукумунан болот экен. Ушу Токто деп атпайбызбы? Бул киши биз чоң атагырдын аты да. Ушу жөнүндө айтсаң, жана Үркүндөгү болгон окуяларды. Үркүн 1916-жылы 11-августта козголоң башталып, жанагы писарь Инчинди, Иличти кимдер камап коюп биздин асыл баштыктар Кашкосудан. Аягы кызычу менен бүтүп, ким Грибановский эмелерди алып келип, дружинниктер менен отрядты алып келип, асыл баш элин Кашка суу селениясынын ичинде отурган баарын алдап алып чыгып, бул азыркы Московский районундагы церковь турган жерге, азыр церковь турат, ушул жерге алып барат. Алып барып анан түн ортосунда жарымын кырып, айрыгы менен талкалашып, анан жарымын эмеге айдашыптыр. Азыркы Батыш автовокзал тарапка айдашкан экен. Ошондой жөө айдашкан. Жөө айдашкан. Жөө айдагандан бир экөө сууга, сокулук суусуна жыгылып аман калгандар калыптыр. Калганын баарын өлтүргөндөн 138 киши өлүптүр. Азыр списокто тактап атабыз, бир 40 кишинин аты такталды, кимдер экенин. Негизи Меңсейит Кудайменде Көкөт акелердин уругунун өкүлдөрү каза болгон. Ошондо эмне дегенде Кенженин улуу аялынын балдары Чортон менен Чиркей, анан буякта Койсардын балдары ылдыйкы Жантай болуштугуна баш ийип, биз көп көрбөй калдык Үркүндүк. Булар эмеге Төлөберди болуштугуна баш ийип турган маалда, ошо Төлөберди болуштугу запкыны жеп калышты да. Ушулар биз экиге бөлүнүп турганбыз илгеричи. Кашка суу жайлоосунун ичинде, анан азыркы Асылбаш айылында туруп бөлүнүп, эки болуштукка карап турганда ошондо биздин 138 чоң атабыз каза болду ошол жерден. Ак Бура Асылбаш тууралуу менимче элибизге бир аз тагыраак маалымат берди деп окшойт. Эми биз баягы Ак Буранын Асылбаштын урпактарын айтып өттүк. Азыркы учурда бир чыган Асылбаш Ак Бурадан чыган адамдар чыктыбы? Ак Бура уругунан чыккандардан бул Медеткан Шеримкулов чыгыптыр. Бул Байгелдиден Кубанычбек Кутуев. Биздин Асылбаштан болсо режиссерубуз Эркин Борбиев, биздин Асылбаш уруусунан. Дагы Аргын Малабаев, министр транспорту болуп отурду, кийинкилерден болгондочу. Памир Казыбаев, Алыкул таануучубуз, Болот Алымкулов деген ырчыбыз чыккан, 90-жылдары жакшы жанып чыккан ырчыбыз, агайыбыз бар. Эми Айбек Султан, кыска сизге атайын келип ушул Асылбаш Ак Бура жөнүндө уругунун келип чыгышы, жайгашышы, алардын ичиндеги белгилүү инсандардын көрсөткөн кыргыз эли үчүн жасаган ак иштери тууралуу маалымат бердиңер. Аз да болсо баягы элге бир аз маалымат жетти деп ойлойм. Асылбаш Ак Бура эли дагы муну аз көрсө чоң кубанычта болот. Сиздерге чоң рахмат. Дайым эле жакшылыкта көрүшүп жүрөлү. Иштериңизде ийгилик болсун баарыңызда. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз.
Görüşкөнчө саламатта болуңуздар.